Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Талас областынын тургундары, барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Туугандар, мына сиздер көрүп тургандай, полистирол блокко келдик. Бул Талас областынын Айтматов районуна караштуу Бейшек айылынын тургуну мына ушундай куюптур, туугандар, көп кылып туруп. Анан негизи бунун өзгөчөлүгү да кандай экен сурайбыз. Тиги газоблокко караганда буну мен биринчи жолу көрүп атам. Анткени газоблокто мындай нерселерди көрбөйбүз. Бу да бар экен. Сапатында сурайбыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз аке, жакшыбы ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай өзгөр, жакшысыңарбы? Жакшы. Буну эми тааныштырып кетсеңиз. Мен газоблокко эле окшош да, аны көптөр билбейт да бул нерсеничи. Газоблок башка бул полистирол блок деп коет да муну, полистирол блок. Мунун ичинде мындай полистиролдор кошулуп жазалып чыгарылат. Мындай. Мындай ак нерселер ошоз менен өзгөчө экен. Азыр мен ачып көрсөтөм го. Мына бокста муну өзүм бышырам. Ушу тоголокту серьезно алып келип туруп, өзүм бышырып неме кылам. А так кияктан алып келиш кыйын экен. Бишкек, Оштончу. Анан цехтин ичине өзүнчө биринчи бышырылат, буга дайындалат. Анан кийин кошулат. Башкалар готовый деп алып келишет да. Бул полистирол. Бул бышыш керекпи? Мен өзүм бышырып шишитем. Боштуктар ишит деп коет экен го. Ооба. Ишитем да, шишитем. Мына ушунун ичинен чыгарасызбы? Сыртта да бир чоң бункер бар бул. 10 кубтук, наркы 10 куб, 20, многу 8 куб, 5 кубтук. Мына много жазалат, мына ушу менен чыгарылат. Мына мындай болот. Бул ушундай болуп келеби негизи? Мен будан майда кум шекердей болуп келет. Анан муну бышырып мен иштетип чыгарып бышканда ушундай болуп чоңойот экен, э? Анан буга келет. Будан бияка сушилка да почти, кургайт будан. Анан много готовый бияка келет. Анан полный тур заправка. Заправленный. Бул. Анан бияка түшөт, будан рельс менен жылып келип. Анан бияка келет. Пенозаливке куйган немедей сыяктуу эле экен. Ошол эле газоблоктордой эле. Газоблокту резкасы бар кезет го. Бул калп менен эле готовый болуп чыгат да. Мына орундор. Күнүнө 500ке чейин чыгарса болот. Эгер кардарга карата да, кардарлар көп болсо ошого карата чыгара берсе болот. Азыр 240 чыгат. Сиз эртеменден түшкө чейин 240 чыгарылат. Мына месталары, калптары мына, мыналар калптары. 20га 30-60 пока. Анан заказга карайт. Заказ эгер латогу да керек десе, латогу да бар. Сыртта турат калптары. Латогу? Латогу да бар. Муну жана сейсмопоезд деп коет го. Ооба. Ошого кадимки латокторун коет. Анан жанагы арматураларын токуп кое эле куя берет. Утепленный болуп калат да. Азынан да кирпич коет. Ушул эле полистирол блокту коюп туруп анан тиги жөн эле латогу жок куюп койсо, неме сырость болуп калат да там. Анын өзү жылуулугун кошо кетет. Латоктун формалары бар. Сиз негизи куюп даярдап кой турсуз. Азыр дайындап койдук. 3000 бар да, почти 3000 штук бар бу. 3000. Негизи куюп аткан кезде өзүнчө дагы ролик кылып чыгарып атпайбыз. Азырынча ошо азыр мына немеде апрелден баш жагында толук чыгат. Буюрда толук чыгарылат. Кудай кааласа анан өзүбүз башка дагы отидо тартабыз го, мына эздозу бар деген кошулмалардын баарын составындагы бүт айтып беришим керек да бүт. Эздозу, пластификатор кошулат. Баарын ошону айтып берем да, баарын тактап. Куюп аткан кезде, азырынча мына саттыкка 3000 кирпич бар. Бул жакшы, качествосы жакшы. Мунун жылуулугу кандай айырмасы? Жылуулугу жакшы. Сапаты бекем. Мына бизде Атакул тез кабар чыгарып жүр го, жалаң, ошондон кем калбайт, ашат. Ошолордун чыгарып аткан кирпичтерине мына бекем. Абадан. Анан жанагы өтө кирбей калган, ал жана 3 этаж салам дегенге заказ кылды, ошондой эле кылып жазып беребиз. Жазап беребиз. Мына ключ кирип атпайбы, катуу басканда. Бул жакшы, 2 этажга нормальный кетет. Анан өтө эле мында кетип аткан жана жумшактар бар, заказга карата кылса болот. Агер постоянно неме болуп калса, жетишпей калгандыктан бир калып деле кете берет. А так бунун өзүнүн размери немелери бар. Рецептери. Неменики өзүнчө, чоң тамдыкы өзүнчө, жалпак тамдыкы, жапыс тамдыкы. Этаж, 2 этажга өзүнчө, 3 этажга өзүнчө деп эле кетет. Ошентип деле куюп берсе болот. Мына рецепт неме полотносторуна карата да. Жумшагы, жеңили, оорураак деп коет. Азыр ошо жаңы куюлса, где-то 29-30 күндө толук кургайт. 4-5 килограмм кургайт. 20-21 болсо 18 килограмм болот. Муну жаткызып урушат. Мындай 20га 30-60 да. Мына, бияғы 20.
20. Бияк 60. Үстү Я 30. 30. А мына межкомнатныйга чынында муну жаткызып урушат сыртыначы. А ичине межкомнатныйга муну тик урушат. Анан тыйындан эконом дегендер 15-тиктер бар, 20 эмес мынакей. Айтса мага мына үчүштүк десе, именно ушу 15-тиктен жасап беребиз. Между комнатага. Орталыктарга. Таза эле неме кете бар. берет. Нормально экен. Кейле тике деле урса болот муну. Міне, сиз баягы тыйынды экономдойбуз да, тике деле. Бирок биздин регионго, Кыргызстанга, Орто Азияга ушу тикеле болот го дейм. Антип Россияда жаткызып урат 30-тук. Аякта суук да. 40 градус, 30 градус суук болот. Буну жаткызып урган болсоң да вообще Жаткызып урган болсо көбүрөөк кетет, тыйында көбүрөөк кетет. Үйдө жылуу. Анан бизде кыргыздар барбы, экономдойбуз дейт, тикеле урабыз дейт. Ошондон тике уруп койсо азыраак кетет. Аныбызда бар да. Сыртынан ичине эмби шыгыл бышкан кыш, чийки кышты коюп алабыз. Ошентип мына ушул жакшы чыгыпты Кудай жалгап мына. Бул жерде эки размер бар экен да ошондо. 3 размер кылса болот. 30-60 деле бар. Бирок аны оор деп көтөргөнгө оор деп кыйналабыздан көбүнчө ушул заказ берет. Эми ар региондар кандай? Ош жакта Мисалы, нону 2-11 болуп калат экен ошондо. 30-60-ты көбүрөөк да сурашат экен. Бул эми нормальный да, иштегенге удобный да. 30-60 жит жакка барганда алып беришип неметип. Жаткызып урат. Бирок баазы бир эле да. Аны кубуна чыгарганда деле ушул эле баазы болуп калат. Экон баазы. 30-60 болсо, муну кубка көбөйтүп койсо, Ооба. 30-60-ын тыйын деле ошол. Эми бунун баазы кандай болот азыр эми бул размердин? Эми 220 келип азырынча эми азыр рабочий балдар келелик эми күн жылыганда баштап иштеп баштайт да. Баштаса анда өздөрү жүктөп бермек. Азыр жүктөгөнгө балдар жок. Келишип жакшы эле түшүп берем азыр мына 3000 алып кете тургандар келсе. Жүктөп кете турганбыз, Ылдыйлатып берем. Бишкектеги эле ушул эле нормальный немеси 220-210дон. Туугандарымда көрдүңүздөр, баардыгына түшүндүрүп берди акебиз. 3000 штук бар экен бул жерде. Бир тамга ошондо кенен жетет да, 2 тамга жетип калат. Эми чоң тамдарга 2 тамга жетет. Анан чакан тамдар болсо 4 тамга жетет. Чакан тамдар бар да 9 ушундайлар. Тике урза. Даяр экен демек. Жакшы, Кудай жалгап буйрду, жакшы чыкты. Ишиңизге ийгилик, ана жакшы экен. Мынакей. Телефон номерим ошонун ичинде. Жазып коем мен өзүм телефон номериңизди экранга жазып коем. Анан кабарлашып. Мына сыныктарын көргөзүп коем. Ичинде канча кошулат экен, аз кошулабы, көп кошулабы полистиролдун. Мына. Мынакей. Мындай болот. Көп. Одан жиш кошулган. Жиш кошулуш керек экен да. Жиш эле өтө жиш эмес, өзүнүн рецептинде бар. Ушул нерсе бирок жылуулук берет, Жылуулук берет. Ошто азыр электричество өтө кымбат болсо да дейт, барып өзүм иштеп өз колум менен көрүп иштемейинче болбойт экенди үйрөнүп келгем, өзүм бир жума жатып ошол жердечи Жалал Атып балдар менен ушундай карапайым жумушка иштедим да, үйрөнүш үчүн рецепт. Ошондо көргөм да, кандай болгон, кандай жылуулук, кандай болот, плотность кандай болот экен деп. Анан өзү ошол хозяин өзү мендей кирпич чыгарган там салыптыр, 2 этажный. Ошол айтат. Көмүр көп жакчы элек 6 тоннадай дейт. Мурдагы мындай баягы чийки кирпичке. Ушуну койгондон кийин билбейм, аз эле кетти дейт. Анан светке котордук дейт. Свет кымбат, көмүр жакшы эмеспиз десем. Светтен эртең менен бир жылгандан кийин, комната жылгандан кийин өчүрүп болсо ошомойдон тура берет экен дейт, жакшы экен дейт. Чыгарбайт болгондо бизде кыргыздар мындай бар да, муну дуалды коюп алабыз да, жылыбай атыр, муну начар кирпич экен. Газоблокто жаман экен, тиги жаман экен. Потолокко да куюш керек да ушудан. Пенозаливканы. Пенозаливкада куясызбы сиз? Эми анын немеси бар, оборудованиялар ошону алып келишкен. Муну менен деле куюза болот. Жетишсе, будан эле жетишпей калышы мүмкүн да, куюп аткан. А так муну капка куюп алып деле, көтөрүп барып эле крышага чыгарып төгүп куюза болот. Капкалай куюп эле растворду. Ушуну жеңил да, бул жеңил. Муну жаңы чыгарып атканда жеңил эле болот да булар. Башкача экен. Эми айтып берсе көп, эми кийинки немеде толук эле көрсөтүп берем. Азыр олар неметкече, сырыялар келгенче 15тиг азырынча 15, 20га 30, 15ке 20, 30, 60 бар, азыр 20га 30, 60 экөө эле азырынча. Тигилем астатак калып калат го, раствор бекер кетпедин деле 30-60тыкты куюп койгом жана эле. Мындай кетпедин, өзүмө кала берет да булар. Бат бүтөт, бат турат. Билбейм, 4 күндө, 5 күндө жакшы иштегендер куюп атып дейт, бир жума деле жаман эмес да. Оода. Ондай временкага да жакшы экен, Анан немесин билет, азыр YouTube'да толтура турбай, бизге келгени 4-5 жыл болуп калды, Кыргызстанга келгени. Айрыкча Жалал Аттан баштаган, анан Бишкек өттү, Ошко, анан Таласка
жок экен. Өзүм ичинде алып келип алганан, мейли. Элге деле керек болсо, эмне кылам, бекер турганча элге деле кете бербей деген ойдо чыгарып койдук да. Мына жерге курулуш курам деп идея келип башталып кетти да бу. Көрсө жакшы экен. Азыр бу жерден сурагандан кийин майда чүйдө сураганда кое тургулачы, бирото лоптомдуп койгом, мына баягы кээ бирлерге жетпей калбадым да алып калгам. Мага 3000 керек деп калса деп эле жуп кылып коюп койдум да. Ошо жакшы туугандар, байланыш кылай экранда номерге. Ошо мекен жайы Талас обласы, Айтматов району, Бейшеке айылы. жаңы жер. Жаңы жер. Сиздер ошондо жана жолдо келатканда Кара суу деген аркадан киресиздер. Ошодон түз эле келесиздер туугандар. Эми бул байке номерине байланышып келсеңиздер болот. Оңой эле таап келесиздер туугандар. Буюрса апрелден баштап чыга баштайт толук, Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат. Силерге да рахмат. Өзгөчө нерселер чыгара бериңиздер.